Украина Новгород облусундагы аскердик аэродромго дрондор менен чабуул жасады. Террордук актын кесепетинен бир самолет жабыркады, жаракат алган адамдар жок. Бүгүн Москва убактысы боюнча 10:00 чамасында, Бишкек убактысы менен 13:00 Украина куралдуу күчтөрү учкучсуз аппараттар менен Новгород облусундагы аскердик аэродромго чабуул жасады. Бул туурасында Россиянын коргоо министрлиги билдирди. Дрондорду аэродромдун сырткы байкоосундагы посттор аныктап, аткычтар курал аркылуу мизик кайтарылганы белгиленди. Теракттын кесепетинен аэродромдун аймагында учактар токтотуучу жайдан өрт чыкты. Аны өрт өчүрүүчүлөр ыкчам түрдө өчүрүп жетишти. Террордук актын айынан бир самолет жабыркады, жаракат алган адамдар жок деп айтылат маалыматта. Америкалык мурдагы чалгынчы Украина согуштан 2 балда гана чыгарын айтты. Ал Украина аскердик күчүн жайдын аягы күздүн башында түгөтөт деген. Америкалык мурдагы чалгынчы Скотт Риттер Украина согуштан 2 жол менен гана чыгат деген божомолун социалдык тармактагы баракчасына жазды. Жоготуулар жөнүндөгү маалыматтарды карап ойлонуп көрө турган болсок, Украина же капитуляция болот, же тындым болот деген 2 вариант менен эле чектелүүдө деп жазды ал. Ritter Daily Planet телеканалына курган маегинде Украина куралдуу күчтөрү аскердик күчүн жоготконун, жаңжал соңуна келип калганын айткан. Украинанын аскердик күч топтоп алдыга жылууга чамасы жок. Биз азыр жаңжалдын соңку учурларын көрүп жатабыз. Мен кайрадан белгилеп айтайын. Украина аскердик күчүн жай мезгилинин аягында, күздүн башында түгөтөт деп билдиргенин РИА Новости таратты. Буга чейин Украинанын коргоо министринин орун басары Анна Маляр аскердик абал учурундагы каза болгондор жана жабыркагандардын саны мамлекеттик сыр болорун айткан. Ал мындай маалыматты Россия алдыңкы пландарына колдонушу мүмкүн деп эсептейт. Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары метро Нахимовский проспект, Сивашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз.